Салам достор, каналыма кош келдиңиз. Менин атым Айчурок, окуучулук мектеби. Бүгүнкү сабакта биз сиздер менен ушул 4 жиптин Alize фирмасынын бири-биринен айырмачылыктары, ушул жиптердин курамы кандай ошол жөнүндө сөз кылабыз. Бүгүн ушул 3 жиптен айырмаланып, биринчи биз сиздер менен тааныша турган жиптин аты бул Alize Burjum Classic. Ушундай жакшы оролгон, мынакей бирок составында 3 жиптен куралган. 3 жипте оролгон. Курамы акрил болгон жип, 100 грамм бул, 100 граммда 210 метр. Мынакей. Курамы боюнча бул акрил, кайсыл жерде турат? Мынакей. 100% акрил. Бул жип менен көбүнчө жазга жана жайга кийимдерди токса болот. Дагы эмне оюнчуктарга дагы иштетсе болот. Түрк өндүрүмүнүн Alize фирмасынын жиптеринин бир түрү. Демек, бул жерде канча градус бул жиптен токулган нерселерди канча градус сууда, 30 градус сууда жуйбуз. Мынакей агартканга болбойт, машинада жууганга болбойт, агартуучу каражат колдонгонго болбойт, үтүктөгөнгө болот. Бир аябай слабый режимге коюп туруп, жана шиштин номери 4-6. Ал эми ушул шиштер боюнча 4 жана 6 өлчөмдөгү шиш колдонууга болот. Бир аз жүнү сыртка чыгып турган акрил жип тогуп атканда, эгерде илмек менен токусаңыз, бир ыйлешип чыгышы мүмкүн. Баары бир ыйленбей, өтө катуу оролгон жип эмес да, мындай бошураак оролгон. Эми сиздер менен баасы канча 130 сомдон 150-180 сомго чейин ар кандай салыштырып көрүп алсаңыз болот. Андан кийин биз сиздер менен мына бул 3 жип менен таанышабыз. Бул жиптер дагы Alize фирмасынын жиби, бирок бири-биринен метражы боюнча айырмаланат. Эмнеси жакшы, Alize фирмасынын жиптери бири-бирине түстөрү окшошуп кетет да. Мисалы үчүн ичке жоон, мындан жоон болсо дагы түстөрү бири-бирине окшош. Эгерде бул жиптен токуп жатсаңыз, жетпей калса, бул жипти 2 кабат кылып кошуп иштетсеңиз болот. Ошол жактары бар. Эң көп белгилүү болгон жип бул бизге Alize Classic Lana Gold, мынакей Alize Lana Gold Classic деп айтабыз. Курамы 49% жүн жана 51% акрил. Ал эми бул Super Lana Maxi'де 25% жүн, 75% акрил. Ал эми бул Alize Super Lana Mega Feel, бул дагы 25% жүн, 75% акрил. Азыр мол Lana Gold жиби менен таанышууну улантабыз да, андан кийинки жиптерге өтөбүз. 100 граммдан берилген, бул 100 грамм. 100 граммында 240 метр. Мынакей жазылган, сөзсүз түрдө кагаздын жибин жиптеги этикетканы окуп, анан ошол жерден биз маалымат алып алсак болот. Бул жерде дагы мынакей составы берилген, кантип колдонуш керек, кандай номердеги инструменттер керектелет. Бирок биз билебиз, дайыма эле фирма сунуштаган размердеги шиштерден бир аз кичинеректи колдонобуз дайыма. Себеби чоң болуп токулат, рыхлый болуп токулат. Мисалы үчүн бул жерде шиш 4-6 болсо, илмек турат 3-төн 4,5 чейин миллиметрдеги илмектерди колдонсо болот. Демек, бул жиптен эмне токусак болот? Аябай жумшак, жагымдуу, эң көп өтүмдүү жиптердин бири. Шапка, шарфтарды, снуд, байпак, джемпер, кардиган, айтор баардык нерсени токусаңыз болот. Түлөй турган жери бар, себеби составында жүн бар. Составында жүн бар, ар бир изделие, токулган нерсе түлөйт. Аны машинкада тазаласа болот, колдо тазаласа болот. Ал эгерде түлөбөсө, демек ал акрил болушу мүмкүн да. Ошо составына карап сөзсүз айырмалай билишиңиз керек болот. Демек, кийинки жибибиз бул айттык 100 граммда 240 метр, 100 граммда 100 метр. 100 граммда 100 метр. Ал эми бул 100 граммда 55 метр. Lana Gold'дун составында оролгон жип мынакей 4-5 даже. Көрдүңүзбү? 5 кабат жипте оролгон. Ал эми Alize Super Lana Maxi 100 граммында 100 метр. Мынакей 5. Ал эми Alize Super Lana Mega Feel. Мынакей, бул дагы 5.
бирок жоондугу менен бири-биринен айырмаланат. Көрдүңүзбү? Бул Alize Superlana Megafil аябай жумшак, өтө мындай объемный, токулган нерселер дагы аябай чоң мындай болуп чыгат. Мына сүрөттө көрсөтүлүп турат өзү дагы. Бирок эгерде сиз ушул жип колуңузга тийип калган болсо, сөзсүз түрдө инструменттерин дагы кошо сразу изилдеп алыңыз. Сизде барбы инструментал? Мисалы үчүн 9-10 размердеги эмени күрчөк колдон деп жатат, 10-дон 12ге чейинки размердеги шишти колдон деп жатат. Жана сизде ушул жипти алгандан кийин ошондой инструментиңиз барбы? Ошонун баарын текшерип, камдап алып, анан үйгө барыңыз. Себеби үйгө баргандагы инструментиңиз жок болсо, кыйын болот. Мисалы үчүн бул мендеги 10 размердеги күрчөк тартпай жатат. 10 размер, мынакей, аябай жоон, көрдүңүзбү? Ушул жипке туура келет. Ал эми буларга бул илмек туура келбей калат. Ошон үчүн өзүндө жазылган сөзсүз этикеткадагы кайсы инструменттер керек делет, ошолордун баарын камдап алып, анан дагы бир айта кетчү нерсе, биз кол өнөрчүлөр дайым 1ден 2ден гана алып үйгө барып тест кылганды жакшы көрөбүз. Бирок ушул эң чоң ката. Болбоду дегенде эң кеминде 2ден алыңыз. Себеби жетпей калса, кийин кайра магазинге барсаңыз, ал жип сизге жок болуп калышы мүмкүн. Кийинки партияда бир аз башкачараак түс менен чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн бул жердеги лот деп коет, мынакей, көрдүңүзбү? Ушул түстөрүнө дагы бири-бирине карап, салыштырып алганыңыз жакшы болот. Мынакей. Бул жиптердин баары аябай сонун, мыкты, түлөшү мүмкүн. Мына ушундай сүрөттөрүн карасаңыз, этикеткаларда мына эмнелерди токса болот, ошолордун сүрөттөрү берилген. Ал эми эч эле билбей жатсаңыз, бизге азыр сизге интернет жардамга келе алат. YouTubeга киресиз, издейсиз, канча моток жип керек делет, ошолордун баарын изилдеп алып, анан барып базардан камдап келгениңиз жакшы болот. Эгерде сиз жаңы башталгыч үйрөнчүк болуп жаткан болсоңуз, мына ушулардын эсепке алып, анан жумушуңузду баштаңыз. Анда эмесе ийгилик кыздар, издеп, маалыматтарды топтоп, билим алганды уланта бериңиздер.